умраны аткаргыла деген буйрукту аткарып, биз кадам коюп, жол жүрүп, бисмилла дегенде мына Мадина шаарына кирип келдик. Иншалла биз Мадина шаарында 4 күн бою отурат экенбиз. Ар бир окулунган намаз 10.000 эсе көп сооп болгон пайгамбарыбыздын мечитинде намаз окуйбуз. Азыр барып иншалла биз жайланышабыз. Биздин жатаканалар пайгамбарыбыздын мечитинин кыбла тарабында, чындыгында аябай жакын жайланышкан. Ар бир намаз сайын барып келип каттаганга мүмкүнчүлүк боло турган жерде. Иншалла бул жерде кылына турган амал сөзсүз түрдө 5 убак намазды 5 убак намазды пайгамбарыбыз мечитинде болуу. Анткени биз Кыргызстанда мечитте окуганыбыз 27 эсе көп сооп болсо, бул жерде 10.000 эсе көп сооп болгон мечит. Пайгамбарыбыз айткан, Акса мечитинде окулган намаз башка жерде окулган намазга караганда 1000 эсе көп сооп деп айткан. Пайгамбарыбыздын Набави мечитинде окулган намаз 10.000 эсе көп сооп болот деген. Биз азыр 10.000 эсе көп сооп болгон жерге баратабыз. Ал эми Ал-Харам мечитинде, Кабадагы мечитте окуу 100.000 эсе көп сооп болот. Азыр иншалла кылына турган эң зарылкы амал Рамазан айында ороза кароо менен бирге пайгамбарыбыз мечитинде 5 убак намаз 4 күн бою калбай окуу жана пайгамбарыбыздын кабырына барып салам айтып өтүү, дуа кылынбайт, жон гана салам айтылат. Жана колдон келишинче нафил намаздарды дагы пайгамбарыбыз мечитинде окуу, тоюп замзам ичүү болуп эсептелинет. Бул жерде кылына турган амал. Насип кылган болсо, баарыңыздар гостиницага жайланышып, бир аз эс алгандан кийин баарыбыз топтолушуп пайгамбарыбыздын мечитине барабыз. Мурда келип жүргөндөр бири-бирибизди ээрчитебиз, көрсөтөбүз иншалла. Анан кандай суроолор болгон болсо, дайым бизге кайрыласыздар. Биз WhatsApp группалары дайым иштейт, ушудан кабардар болуп турасыздар. Жана ошону менен бирге мүмкүн болсо интернет иштеп тура турган сим карталарды аласыздар. Гостиницанын өзүндө Wi-Fi'лар иштейт, интернет иштейт, үйдөгүлөргө бир sıрадан кабар кылып коесуздар. Мадина шаарында пайгамбарыбыздын мечитинде намаз окуудан сырткары зыяраттар бар. Курма бактарга алып барып, ошол жерде бир аз ифтардарды уюштурган атайын бериз программалар дагы бар. Иншалла буну алдыдан иншалла көрөбүз. Эң жакынкы программаны айта турган болсок, азыр биз Аллахтын коногу болуп Мадинага кадам коюп келатабыз. Ушул биз дагы деле сапардабыз. Үйгө кайтканга чейин дуа кылыңыздар. Сапардагы кылынган дуа кабыл. Жана ошондой эле биз ибадатка баратабыз.